Кече 1-апрелде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде клуб сайтынын журналисти, мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү Анна Капушенко 8 сааттан ашык сурак берилгенден кийин чыгарылган. Бул туурасында билүү үчүн аталган медиага кайрылганыбызда тергөө иштери жүрүп жаткандыктан комментарий берүүнүн зарылчылыгы жок экенин билдирди. Мындан улам бул боюнча клубдун башкы редактору Элдер Арыкбаевдин Азаттыкка берген маалыматын сунуш кылабыз. Мендеги маалымат боюнча ага эч кандай күнөө коюлбаптыр. Күбө катары чакырылган. Биз аны менен жолугуп, ал эмнени айта алса, ошону сүйлөшүп, анан гана маалымат бере алабыз. Анткени ал суракта болгон сөздү ачыкка чыгарбоо боюнча макулдашууга кол коюптур. Сурак кечирээк башталыптыр. Ортодо тыныгууларды эске алганда узакка созулуп кетти. Арыкбаевдин маалыматы боюнча Анна Капушенко суракка тендер чырларын иликтеген комиссиянын мүчөсү катары чакырылган. Бул анын клубдун редакторлугуна тиешеси жок. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, клуб сайтынын журналисти, мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү Анна Капушенконун батиринде тинтүү жүргүзүшкөн. Медианын маалыматы боюнча тинтүү адвокаттын катышуусу жок өткөрүлгөн. Укук коргоочу Рита Карасартова Каржы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар департаментине көз карандысыз мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Анын курамы 3 кишиден турат. Алар тендердин жүрүшүндө мыйзамсыз орун алган жагдайлар боюнча катышуучулардын арызын карап жыйынтык чыгарган соң тендерде утуп чыккан компанияны автоматтык түрдө компьютер аныктайт. Мындай ыңгайлашкан система иштеген жерде эч кандай коррупциялык иштер орун албайт. Бирок буга карабастан УКМК электрондук паспортко бланктарды даярдоо боюнча тендердик иштерде коррупциялык иштер орун алган деген жүйө менен кылмыш ишин козгоп комиссия мүчөлөрүн суракка алууда дейт. Эми бул экинчиси паспорт боюнча болуп атат. Жанагы кийинки компаниясы 3-чү орун алып калган компаниясы ушундай нарушениялар болгон дейт. Межвет комиссияны кыйнашат, давай маселеңди башкача чыгарып бер деп. Алар жок, биз мыйзам чегинде иштейбиз. Биздин ар биз чечимибиз тиякта илинип турат. Биз өзүбүздүн чечимибизди оңойбойбуз дегенден кийин азыр ошол тендер боюнча кылмыш ишин козгоп туруп, бүт ошол жерге катышкан, тендерде катышкан өзүнчө комиссия, ошол тендер боюнча арыздарды караган комиссия, бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Ал 3-чү орун алып калган компаниянын 5 документи туура эмес болуп чыккан. Анан еще алар предлагать эткенден мындай талабы бар экен да, баланча акчаны бизге предоплата кылып төлөп бересиң деп. Андай условияга биздики жарабайт деп туруп, кадимкидей эле жооп берип, мыйзамды өткөн деп жооп берип койгонда. Укук коргоочунун айтымында көпчүлүк коррупциялык иштер дал ушул мамлекеттик сатып алуулар департаментинде орун алат. Бул жерде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кайсы бир тендерге катышкан компаниянын кызыкчылыгын коргоого алып жатканы ачык эле байкалууда деген ойдо. Албетте, анткени себеби ар бир паспорттарды Латыш компаниясы утуп алган. Эми 3-чү орун алып калган немистин компаниясы бул тендер туура эмес өткөн деп туруп маселени кайра артка бурган атышат да. ГКНБнын деле кандай тиешеси бар экенин билбейм, колунан кармап алгандан кийин. Но бирок ошо 16 мүчөнү кайра чакыртып, бир күн кечке, бир сутка кечке ошол жакта кармап, мындай кыйнап атышкандары бул туура эмес. ГКНБнын максаты ошондо бул жерде коррупциялык иштери болгон, ошон үчүн Латышка силер берип койгузуңар. Ооба, бул жерде коррупциялык кызыкчылыктын аркасынан силер ошондой коррупцияны көздөп тендерди ошол жака уттуруп койгонсуңар деген сурак жүргүзүп атат да. Карасартова негизи УКМК жабык мамлекеттик орган болгондуктан ал эч качан мындай иштерде ачык айрым боло албайт. Коомчулук үчүн ачык болгон система гана коррупция менен күрөштү эффективдүү кыла алат. Ошол себептен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен коррупцияга каршы күрөшүү кызматын алып салуу керек дейт. Мындай пикирди карманган жарандык коомдун өкүлдөрү да бүгүн президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасашты. Анда коомчулук тарабынан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине карата сын пикир күчөп жаткандыгы айтылат. Мындан улам аталган мекеменин ишин реформалоо зарыл экени белгиленген. УКМКны реформалоо керек. Чалгындоо менен тергөө эки башка нерсе. Негизгиси коррупция менен күрөшкөн орган ачык болушу шарт. Жабык орган коррупция менен күрөшө албайт. Өтө көп ыйгарым укуктарды бир органга берген коркунучтуу болот. УКМК эң биринчиден жабык орган болуп жатат. Бүт күч органдары парламентке отчет берип турушу керек. УКМК парламенттин көзөмөлүндө болбой жатат. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга мүмкүнчүлүк көп түзүлүп калып жатат. Бул чырга байланыштуу арыздаттанууларды кароо боюнча мекемелер аралык көз карандысыз комиссиянын жалпы курамы өз ишмердигин токтото туруу тууралуу билдирүүсүн жарыялады. Мамлекеттик каттоо кызматы 2018-жылы электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге 5 компания катышып, литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү болуп табылган.
Бирок германиялык Мухбауэр Айдис сервис компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып келет. Жуудар Бузумов, Мирлан Абдылда, Next TV күндүн темасы үчүн.